Нокен районунда Чыңгыз Айтматов деген канал бар. Эгерде ошону бүтүрө турган болсо 18 000 гектар иштеп калмак да, мындай дың жерлер, суу чыкпаган жерлерге суу чыгып калмак. Мисалы көчөттөрдү ошол эле Өзбекстандан, Россиядан, Түркиядан алып келип атпайбы, Сербиядан аябай кымбат түшүп атат да. Өзүбүздө өстүрсө болот да ошолорду. Өзбекстан ошондой кылып атат. Тияктан $10 келгенде Өзбекстан $2,5 өндүрүп атат. Жанагындай жер семиткичтер маселеси. Негизинен жеке ишкерлер алып келет, алар калган басын коюп атат да, мамлекеттик бир жөнгө салуу болсо деп ушуну айтып атат. Анан Өзбекстан өзгөчөлүгү субстраттарды алып келип алып туруп өздөрү чыгарып атат да, жер семиткичтерди. Биз болсо дагы деле сатып алып атабыз. Миллиарддаган акча импортко кетип калып атат. Советтер Союзунун учурунда Айыл чарба министрлиги эң маанилүү министрлик болгон. Анткени бүт чарба мамлекетке караган. Жүйө келтиришет да, азыр эми рынок экономикасы, жеке менчик. Анан статистикалык урган катары иштеп атат да, мынча малыбыз бар, мынча жерибиз бар, мынча үрөнү топтоп атабыз деген ушу элдин эле кылганын топтоп айтып коюп атат. Бирок менимче айыл чарба өлкөсүбүз бул министрликтин статусун карап көрүш керек. Дагы көбүрөөк полномочияларды бериш керек, чоңураак жоопкерчиликти алыш керек да. Жөнөкөй эле нерсе. Мисалы жеке адам көчөт өндүрүп сатса 1,5 миңге сатат, айыл чарба министрлигине караган питомниктер 4 миңден сатат. Азыркы убагында аябай көп чоң каражат бөлүнгөн Айыл чарба министрлигине. Ирригационный система боюнча өткөн жылында аябай жакшы ирригация кылган. Сууга суу маселе акырындан бир кадам менен чечилип башталат да. Бирок айыгынга чейин бүткөн эмес да. Ошону быйыл мен ошон үчүн сурап коеюн дегеним. Быйыл кандай экен, бүтүрөбү, бүтпөбү, акыбал кандай экен, ошо боюнча дагы сурайын дегеним. Азыр кредит маселе толтура сурап атат да. Берип атат, бирок аз да. Документтери түздөп койгон эмес да. Мен азыр менин шайлоочуларыма дагы айтып коюп атам, силер официал түрү иштеп коюшуңуз керек. Эмне себептен кредит ала алсакчы, албетте аяктан кагаздарды сурап коюп атат. Пияз боюнчачы. Пияз боюнча азыр айтып койсом, ачып койсо туура эле болот. Бир айдан кийин чын эле эч кимге керек жок болот да, ошол пияздарчы. А бизде складтарыбызда Ысык Ата районунда, Москва районунда толуп тура пияз азыр дагы жатат да. Айыл чарба жаатындагы кредиттер боюнча суроо көтөргөм. Ошондо деген берилип жаткан кредиттердин арасында ошол өкмөт мүчөлөрү кирип калыптыр. Жада калса тиги депутаттар да бар экен, белгилүү мындай мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын фирмалары бар экен, ошону жокко чыгарыла деп сурангам. Кийин мага бир айдан кийин жооп келди. Ошол именно мындай аффилированный бийлик менен компаниялар кирбейт деген ошол мааниде деген кат келген. Ошондуктан мен ойлойм, ошол нерсе аткарылып ататпы, жокпу деген бир суроо берейин дегем да. Ошого жетишпей калдым. Министрлер кабинет төрагасы бардык мүчөсү менен Айыл чарба министрлиги да келип жакшы жооп берди. Келечекте быйылкы жылы боло турган жазгы талаа иштери боюнча маалымат берди, мени ынандырды. Суу менен камсыз кылуу, сууга суу менен камсыз кылып, үрөн жер семиштерди эле жеткирип берсе, күйүүчү майларды биздин дыйкандар өз оокатын кыла берет. Айыл чарба жерлерин канчасы пайдаланбай калып атат. Себеби суу жетпей калган жерлер бар, билесиздер. Мурда ошол суулуу жерлер болгон, же болбосо таштак болуп калган жерлер бар. Пайдаланбай калат да бизден жылдан жылга. Биздин жарандар жер ала албайт. Ал конкурссуз бериле турган жерлерде, эгерде сельскохозяйственный оборотко кайра кошо турган болсо, эмнеге ошол инвесторлорду тарткан болот андай жерлергечи? Ошол боюнча кандай иштер аткарылып атканын мен сурайын дегем да. Биринчи ушу мени кызыктырып аткан маселе ошол эле. Анан экинчи бул биз ушу жакында эле органикалык өндүрүш боюнча мыйзамды кабыл алып бердик. Бул биздин продукция таза болсо, Кыргызстандын бренди бул таза болуш керек да. Анан биз антип койгон менен биз ошол баягы эл аралык стандарттарга туура келет деген продукцияны кылышыбыз үчүн биздин жерибиз ошол стандартка туура келиш керек. Пестицид салынбаш керек да ал жерлерге. Анан ошондуктан ал боюнча кандай иштер жүргүзүлүп атат? Себеби пестицид биз киргизип атабыз кайра эле. НДСти биз төлөбөй тап кирет. Андай деле контроль жок. Өкмөт декларация кылып атат жакшы нерселерди, бирок аны министерство канчалык деңгээлде аткарып атканына мен көзүм жетпейт.